демократ акын Токтогул Сатылгановдун бичимекени Кекмелдеги өрөөнүнүн астанасын аттаган адамдын жан дүйнөсү тазарат, жүзү маймалаган таза абасы аркасында мас кылат. Ал эми ажайып кооз жаратылышын миң бирден мактап дактасаң дагы аздыр кылат. Жайнаган шилер түркүн төлү сонун Токтогул, кызмат кылган кыргызга гөлү сонун Токтогул, көркөм көздү талдырган жери сонун Токтогул, пейли кенен меймандоз, эли сонун Токтогул деген керемет ырсаттары Токтогулдун эрке кызы белгилүү акын Бактыгүл Сейитбековага таанды. Көз жугусун алган кооз керемет касиеттүү жери, жаркыраган аккан суулары, жыттуу гүлдөрү, чычкан суусунда туйлаган балыктары, таттуу балдары мына керемет. Ак таңдай акын чыккан жер, акынын тымшап уккан жер, ал муздактан кут түшкөн, айланайын туулган жер. Өтөр кетер дүйнө дейт, талант дарыган эчен залкарлар ушул Кекмелдебеден чыккан. Аалам бийиктигинен туруп акылга алчап, бул өмүрдүн күнгөйү менен тескейин ырга салып, биз үчүн болгон экен аталып, улуу демократ акын суу төгүлбөс журга талган Токтогул Сатылганов. Жез таңдай акын айтылуу досу уулу коргоо, бүтүндөй өмүрүн талантын элине арнаган патриот акын Жомарт Бүкөнбаев. Айтыштын мыкты акыны, туулгандай адам ак таңдай адамдын болчу асылы. Бүтүн жерден тапкан таалай бактысын, Улуз ата жакшылыктын жакшысы. Сталинди көргөн адам кызматтан, Путин өзү ата менен барышкан. Кудай сөзүн атабыз, биздин атабыз, кабыл болсун сиздин ар бир берген батабыз. Аялдардан чыккан алгачкы Себетечи Сейдина апайчында айтсак, кыргыз улуттук адабияттагы чоң уулар, закат таланттардын катарында салмагы оор десек болот. Ошондой эле касиеттүү ырдын залкарлардын калган учуруна заманына жараша жаңы өнүгүүнү эл азчылып улуу Орусияда да өткөрүүнү салткайлаткан. Кудай дарынын аргенин берген, таланттары таш жарган, ырчы, акын, комузчу, актор таланттуу улан кыздары улуу Токтогулдун урпактары аталып, улуу көч тулантып келишет.
sen tutup kelgen. Turmuş yolu 3 grup sürüsün. Ular bolup bir tal çaçın debey, aman esen ara doğu, gelesin de. Hocam, to'xtatib qo'ysangiz, çok rahmat, Hocam. Şu sizler bilen joluguşunu uyuşturgan, şunu başlagan, Ma'murun Mutiraga, Nurlan Mırzaga, keyin maga barıp, kabinetke barıp jolugуп, şu бүгүнкү jolugушunu makbullashgan, özünün hareketini jasagan жаңы төрагабыз Нуржанга терең ыраазычылык билдирип кетем. Андан кийин учурдан пайдаланып, сиздер менен барып, мен азыр барып өзүм кызматта тургандан кийин райондун чек арасынан жогорку жетекчиликтин уруксаты ишке чыга албайм. Өзүм кааласам дагы. Анан ошо сиздерге жолугуп келүү үчүн мен учурдан пайдаланып, сиздердин атыңыздардан, жалпы жерлештердин атынан мен мамлекет башчыбызга дагы Сооронбай Шариповичке мен терең ыраазычылык билдирип отурам. Анткени ал киши Токтогулга өзүнүн иш сапарына барганда ушу сиздер жөнүндө биздин сырттагы азырлайт мына инвестор деп айтабыз. Сырттагы бизден чыккан ички инвесторлор сиздер жөнүндө жакшы мнениясын айтып. Мен ошол убакта мен да өзүмдүн оюмду айтып калдым. Мени дагы Токтогулдун коому чакырып жатат Москвага. Кандай жол менен барып келсем болот? Десем анан агишдагы эмне отурасың анда чакырып жатса, ал адамдар менен барып жолугушуңуздар, алардын сунуштарын угуңуздар деп мен сиздерге бул жакка келүүмө дагы чоң көбөлгө шарт түзүп беришти. Анан мен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө бияка кирерде ал жака дагы жолугуп, уруксатын алып, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө дагы сиздердин атыңыздардан өзүмдүн атымдан терең ыраазычылык билдирем. Эртең баргандан кийин мен ушу бүгүнкү болгон жолугушуун форматы болот темасы мен албетте өзүбүздүн жогорку бийликтегилерге, жогорку турган инстанцияларга отчетторду берем. Анан биз дагы урматтуу жерлештер кур келбей ушул жерге азыраак болсо өзүбүздүн сыйлыгыбызды ала келдик эле. Ошону уруксат берсеңиздер тапшырууну баштасам. Биздин райондун эң чоң сыйлыгы болгон районубуздун ардактуу атуулу намын Токтогул райондук мамлекеттик администрациясынын коллегиясынын 2019 жылдын 19 августундагы 58 Токтогул жана райондук администрациянын сыйлыктар боюнча комиссиясынын 2019 жылы 11 протоколу негизинде Мамыралиев Орос Мамыралиевич Токтогул району ардактуу атуулу намын ыйрабыз.
маалыматчыларды берүү ушундай Төлөшүнө жана өнүгүүсүнө кошкон зор салымы, жердештердин биримдигин бекемдөө жана коомдук иштерде активдүү катышкандыгы үчүн Ажыкулова Бурулбу Аманкуловна Арда грамота менен сыйланат. Кол чаап койсоңуздар. Дал ушундай грамота менен анда Мамбетов Нурлан Нурдинович сыйланат. Кол чаап коюңуздар. Дал ушундай грамота менен Сейитбекова Бактыгүл. Кол чаап койсоңуздар. Токтогул биримдигин бекемдөө жана коомдук иштерде активдүү катышкандыгы үчүн сыйланат. Кол чаап коюңуздар. Москва Токтогул коомунун түптөлүшүнө жана өнүгүүсүнө кошкон зор салымы, жердештердин биримдигин бекемдөө жана коомдук иштерде активдүү катышкандыгы үчүн Асакеев Асанбай Итипаевич грамота менен сыйланат. Кол чаап коюңуздар. Дал ушундай грамота менен Кабылбеков Бакбек Чыныпаевич сыйланат. Москва Токтогул коомунун түптөлүшүнө жана өнүгүүсүнө кошкон зор салымы, жердештердин биримдигин бекемдөө жана коомдук иштерде активдүү катышкандыгы үчүн Абдылдаева Базаркан Зулумбековна сыйланат. Москва Токтогул коомунун түптөлүшүнө жана өнүгүүсүнө кошкон зор салымдыгы үчүн Ташыбекова Алтынай Бөрбаевна сыйланат. Москва Токтогул коомунун түптөлүшүнө жана өнүгүүсүнө кошкон зор салымы үчүн Сейитбеков Эдуард Мырзараимович сыйланат. Москва Токтогул коомуна кошкон салымы үчүн Укиева Назира Төлөбаевна сыйланат. Москва Токтогул коомуна кошкон салымы үчүн жердештердин биримдигин бекемдөө жана коомдук иштерде активдүү катышкандыгы үчүн Сагындыкова Минюра Бактыбековна сыйланат. Токтогул коомунун түптөлүшүнө кошкон салымы үчүн Укиев Силан Калыбекович сыйланат. Ошондой эле жердештердин биримдигин бекемдөө коомдук иштерде активдүү катышкандыгы үчүн Бообекова Гүлмира Печеневна сыйланат. Москва Токтогул коомунун түптөлүшүнө кошкон зор салымы үчүн Жаныбаев Мукаш Бекболотович сыйланат. Москва Токтогул коомуна кошкон зор салымы үчүн жанагы коомдук иштерде активдүү катышкандыгы үчүн Жетигенова Лера Нуркановна сыйланат. Москва Токтогул коомунун түптөлүшүнө жана өнүгүүсүнө кошкон зор салымы, жердештердин биримдигин бекемдөө жана коомдук иштерде активдүү катышкандыгы үчүн Жалгапов Русланбек Канжарбекович. Дал ушундай грамота менен Кушубеков Нурсулан Молдосаевич сыйланат. Кол чаап койсоңуздар. Кушубеков Нурсулан. Дал ушундай Токтогул коомунун түптөлүшүнө жана өнүгүүсүнө зор салым кошкондугу үчүн Ажыканов Руслан сыйланат. Москва Токтогул коомунун түптөлүшүнө жана өнүгүүсүнө кошкон зор салымы, жердештердин биримдигин бекемдөө жана коомдук иштерде активдүү катышкандыгы үчүн Станкулова Гүлмира Калназаровна сыйланат. Москва Токтогул коомуна кошкон зор салымы үчүн Баишев Асан Баишевич сыйланат. Москва Токтогул коомунун түптөлүшүнө жана өнүгүүсүнө зор салым кошкондугу үчүн жердештердин биримдигин бекемдөө жана коомдук иштерде активдүү катышкандыгы үчүн Додоева Айгүл сыйланат. Москва Токтогул коомунун түптөлүшүнө жана өнүгүүсүнө зор салым кошкондугу үчүн жердештердин биримдигин бекемдөө жана коомдук иштерде активдүү катышкандыгы үчүн
Беканбаев Кенжебек Сағынбекович сыйланады. Ақсақалдар кеңесінің мүшесі қол шапқыңыздар. Москва топтығы қолының түптері жана өнімізді зор салым қошқындығы үшін жана қолдық іштерде активті қатышқандығы үшін Надиев Нұржан Алыбекович сыйланады. Улантауызы жердештердің білімдігін бекендеу жана қолдық іштерде активті қатышқандығы үшін Токулов Камбарбек Мадинович разычылық қатменен сыйланады. Қолшарды сонда. Жердештердің білімдігін бекендеу жана қолдық іштерде активті қатышқандығы үшін Тургунова Махаббат Рустамовна сыйланады. Разычылық қатменен. Бекендеу жана қолдық іштерде активті қатышқандығы үшін Тургунова Махаббат Рустамовна сыйланады. Жердештердің білімдігін бекендеу жана қолдық іштерде активті қатышқандығы үшін Сыдықалиева Айзада разычылық хатымен сыйланады. Сыдықалиева Айзада бар ма? Жердештердің білімдігін бекендеу жана қолдық іштерде активті қатышқандығы үшін разычылық хат тапшырылады. Кулешев Улан Бейшекеевич. Дауысындай разычылық хатменен Отунчиева Гүлшай Ашырбековна сыйланады. Қолшап қойсаңыздар. Отунчиева Гүлшай жердештердің білімдігін бекендеу жана қолдық іштерде активті қатышқандығы үшін разычылық хат тапшырылады. Королошев Замир Радбекович. Жердештердің білімдігін бекендеу жана қолдық іштерде қош-қол салымы үшін разычылық хат тапшырылады. Итикулов Айбек Талайбекович. Жердештердің білімдігін бекендеу жана қолдық іштерде активті салым қошқындығы үшін Сағындықова Венера Касининовна сыйланады. Урматтуу туугандар, дагыбысы улантабыз. Эми болсо айыл ынтымагын бекемдөө жана Москва токтогул коомунун иштерине активдүү катышкандыгы үчүн Абдыкаримов Тилеген Берекбаевич разычылык кат менен сыйланат. Абдыкаримов Тилеген Берекбаевич сыйланат. Урматтуулар, улантабыз айыл ынтымагын бекемдөө жана Москва токтогул коомунун иштерине активдүү катышкандыгы үчүн разычылык кат менен Кабылбеков Бактыбек Чыныбаевич сыйланат. Дал ушундай разычылык кат менен Итикулов Айбек Талайбекович. Айыл ынтымагын бекемдөө жана Москва токтогул коомуна активдүү салым кошкону үчүн Королошев Замир Радбекович разычылык кат менен сыйланат. Айыл ынтымагын бекемдөө жана Москва токтогул коомунун иштерине активдүү катышкандыгы үчүн Кудайбергенов Алишер Радбекович сыйланат. Кудайбергенов Алишер Радбекович. Айыл ынтымагын бекемдөө жана Москва токтогул коомунун иштерине активдүү катышкандыгы үчүн Жолдошбеков Анарбек сыйланат. Айыл ынтымагын бекемдөө жана Москва токтогул коомунун иштерине активдүү катышкандыгы үчүн Итибаев Кадыр Тынчтыкбекович сыйланат. Итибаев Кадыр Тынчтыкбекович разычылык кат менен сыйланат. Айыл ынтымагын бекемдөө жана Москва токтогул коомунун иштерине активдүү катышкандыгы үчүн Бузурманов Мелисбек Маданбекович сыйланат. Айыл ынтымагын бекемдөө жана Москва токтогул коомунун иштерине активдүү катышкандыгы үчүн Сейитбеков Эдик Мырзыраимович сыйланат. Сейитбеков Эдик. Дал ушундай разычылык кат менен Демиров Эралы Белекович сыйланат.
Семиров Эрали Великович. Айыл ынтымағын бекемдеу жана Москва топтогул коомуна кошкон салымы үчүн ыраазычылык кат менен Баишев Асан Баишевич сыйланат. Дал ушундай ыраазычылык кат менен Мамыров Шермат сыйланат. Айыл ынтымағын бекемдеу жана топтогул коомуна кошкон салымы үчүн Надиев Нуржан Алыбекович сыйланат. Айыл ынтымағын бекемдеу жана топтогул Москва коомуна кошкон салымы үчүн Жалгапов Русланбек Канжарбаевич сыйланат. Айыл ынтымағын бекемдеу жана Москва топтогул коомуна кошкон зор салымы үчүн ыраазычылык кат менен Кушубеков Нурслан Молдосаевич сыйланат. Айыл ынтымағын бекемдеу жана Москва топтогул коомунун иштерине активдүү катышкандыгы үчүн Молдогазиев Бегулан сыйланат. Ыраазычылык кат менен Молдогазиев Бегулан. Айыл ынтымағын бекемдөө жана Москва топтогул коомунун иштерине активдүү катышкандыгы үчүн Иманбаев Самидин Айылчиевич сыйланат. Иманбаев Самидин Айылчиевич. Айыл ынтымағын бекемдөө Москва топтогул коомунун иштерине активдүү катышкандыгы үчүн Укуев Куралбек Минбаевич сыйланат. Айыл ынтымағын бекемдөө Москва топтогул коомунун иштерине активдүү катышкандыгы үчүн Чипкебаев Кубанычбек Таласбекович сыйланат. Дал ушундай ыраазычылык кат менен Москва топтогул коомунун иштерине активдүү катышкандыгы үчүн Бактыбек уулу Шерипай сыйланат. Жок окшойт, айыл ынтымағын бекемдөө жана Москва топтогул коомунун иштерине активдүү катышкандыгы үчүн Кушубаков Максатбек Тойчубаевич сыйланат. Тойчубекович. Урматтуу туугандар, улантабыз ушундай ыраазычылык кат менен топтогулдун атагын чыгарган биздин спортчуларыбыз сыйлоо мезгилине келип жеттик. Жерлештерибиздин биримдигин бекемдөө жана Москва топтогул коомунун спорттук иш-чараларына коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн Надиев Нуржан Алыбекович ыраазычылык кат менен сыйланат. Жерлештерибиздин биримдигин бекемдөө жана Москва топтогул коомунун спорттук иш-чараларына активдүү катышкандыгы үчүн Дамир Полот уулу Нуртилек сыйланат. Дамир Полот уулу Нуртилек. Жерлештерибиздин биримдигин бекемдөө жана Москва топтогул коомунун спорттук иш-чараларына активдүү катышкандыгы үчүн Максатбек уулу Сүйүнбек сыйланат. Дал ушундай Москва топтогул коомунун спорттук иш-чараларына активдүү катышкандыгы үчүн Нурдин уулу Ильяс сыйланат. Нурдин уулу Ильяс. Жерлештерибиздин биримдигин бекемдөө жана Москва топтогул коомунун спорттук иш-чараларына активдүү катышкандыгы үчүн Истанбек уулу Давлет сыйланат. Истанбек уулу Давлет. Топтогулдун атагын чыгарган спортчулардын катарында жерлештерибиздин спорттук иш-чараларына активдүү катышкандыгы үчүн Арстанбек уулу Тилек сыйланат. Ыраазычылык кат менен. Кат менен Рысбек уулу Тилек. Барбы? Рысбек уулу Тилек. Жерлештерибиздин биримдигин бекемдөө жана Москва топтогул коомунун спорттук иш-чараларына активдүү катышкандыгы үчүн Кененбаев Майрамбек сыйланат. Кененбаев Майрамбек. Чоң рахмат, урматтуу туугандар, бардык биздин Москва топтогул коомуна салым кошкон бардык биздин сыйлык ээлерин куттуктайбыз. Талай таши, чоң рахмат. Сыйлыгыңызга куттуу болсун. Урматтуу жерлештер, ушул фамилиялардын баарын, сыйлыктардын баарын биз топтогул коомунун сунушунун негизинде жазып бердик. Сунуш сиздерге барган бул жактан. Чоң рахмат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик Токтогул райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Талайбек Ташиевич. Чоң рахмат. Ал эми болсо биз сөздү кийинки биздин ардактуу конокторубузга беребиз. Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчиликтин кеңешчиси Суйеркулов Нурлан Эркеевич жана дагы биздин элчиликтин маалымат катчысы Байбетова Гүлбарчын. Кол жагыңыздар.
Урматтуу жерлештер, урматтуу мектептештер, ушундай кубанычта отурабыз. Биз ушундай биздин жерлештердин 2 жылдык мааракесине ошо менен катар ошонун алкагында биздин сүйүктүү адамдарыбыз, коноктор келип отурат. Токтогул районунун акими, Токтогул шаар мэри, анан жаңы жол өкмөтүнүн жетекчиси сиздерге конокторго биринчи рет жалпы элчиликтин атынан ошондой эле жеке Аликбек Жашар Кылычтын атынан терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Өзүңүздөр билгендей, мен чатка койдум эле сүрөтүн. Биздин коноктор атайын элчиге биринчи келип жолугуп кетишти. Бул абдан жакшы кадам, анткени баягы дайындап кетти деген бир жакшы сөз бар эмеспи? Атайын ошо элибизди билели, убалы, көрөлү деп келдик. Кандай жашап атышат, эмне болуп атышат, эмне маселе көйгөйлөрү бар, элчилик тарабынан кандай болуп атат дегендей бир биздин эл бар эле ушул жерге андай көңүл салып, көңүл буруп туруңуздар деген сыяктуу максат менен элчиге жолугуп кетишти. Сиздерге рахмат. Анан эмне дейли, мына Токтогул эли өзүбүз билгендей, мына байдан бери айтып атабыз дейли, Кыргызстан буга далил деп ойлойм, каршы болбойт деп ойлойм. Кыргыз эли, Токтогул эли бул элдердин бири, мына биздин жерибиз ушундай касиеттүү жер болгондуктан, суубуз касиеттүү болгондуктан бул ушундай бир таланттарга абдан бай, улуу адамдарга бай, жерибиз кооз дегендей баардык жагынан төп келишкен ушундай бир кооз жакшы жерди ээлеген калкыбыз ушунчалык жакшы, билимдүү дегендей, тартиптүү, ыймандуу дегендей, эмне дейли, ошолордун элдин бир бөлүгү болуп, ушу Москвада дагы ушу бир коом болуп түзүлүп отурабыз. 2 жыл болуп калды. Мен билгенден Нурлан мырза менен азыр коомдун жетекчилигин өткөрүп бербеди. Ошо жаңы чогулганда мени чакырышып, 4 киши чогулганбыз. Бурул эже бар болчу, азыр бул жерде жок. Алтынай бар болчу. Ушу 4 киши чогулуп, ушундай коом уюштуралы, ушундай деп Нурлан мырза өзүнүн жакшы идеяларын айткан. Анан ошондон баштап мынакей чогулуп келатат. Мен элчиликтин өкүлү катары баардык болгон иш-аракеттерге, баардык болгон иш-чараларга элчиликтин атынан болобу дегиле ушундай тыгыз катышып байланышта болуп атабыз да. Бул абдан кубандырарлык нерсе, анткени башка өлкөдө, башка жерде жүргөндө ушундай бир ынтымакта болуп, өзүнүн элине, жерине кичине болсо да жардам берелик деген биздин мынакей жаштардын тилеги абдан жакшы, ошол да орундалсын. Дагы бир белгилеп кетире турган нерсе, Токтогул элинин ушу Москва жеринде жалаң жаштар, аксакалдарыбыз бар, эжекелерибиз бар, бирок көбүнчө иштейм, чуркайм дегендер ушу өзүңүздөр байкатат болушуңар керек. Жалаң жаштар, ушу жаштарга билек, стимул берели, шыктандыруу берели. Ошолор да мындан аркыда жакшы ийгиликтерди, жакшы жетишкендиктерге жетишсин. Бул жерде иштейм деп келгенден кийин ар бир адам өзүнүн үй бүлөсүн багуу менен бирге, жогоруда коноктор айтып кетпеди, өзүнүн жерине кандайдыр бир салым кошуп, ошол жердеги элдерге салым кошуп атасыздар. Бул биздин президентибиз жогоруда белгилеп кетти, мына иштеге келгенден бери ушу биздин эмгек мигранттарга абдан көңүл буруп атат да, сиздерди ушу инвестор деп атап атат. Сиздердин атыңыздардан ушундай бир совет уюштуруп, өзүңүздөр билесиздер, президенттин алдында ушу миграциялык иштер боюнча мекендештер байланышуу кеңеши бар. Ошо кеңешке дагы биздин Россиянын жашаган кыргыз жарандары кирген. Ошо жака дагы буюрса киргенге, Токтогул районуна киргенге аракет кылыңыздар. Анткени жакшы долбоор, күчтүү долбоор, элге жакшылык, элге пайда алып келе турган иш болсо, ал сөзсүз түрдө бийлик тарабынан сыртта калбайт. Көңүлдө менимче ушуна атайын бийликтин өкүлү катары келип баарлашып атканы бул жакшы кадам деп ойлойм. Баарыңыздарга ийгилик каалайм, үй бүлөңүздөрдө аманчылык болсун, тапканыңыздар жакшылыкка жумшалсын. Ушул жерге иштейм деп келаткандан кийин тапканыңыздар жакшылыкка жумшалышы керек деп ойлойм, ошону тилейм. Анан коом жөнүндө да айта кетсем, коом Москва жергесиндеги болуп аткан, диаспора тарабынан болуп аткан баардык иш-чараларга активдүү катышып келет. Мен элчиликтин өкүлү катары бекемдеп кетем, биздин Токтогул коому, Москва Токтогул коому абдан активдүү коомдордун бири. Эмне иш-чара болсун,
дайыма биринчи орунда. Сармерденден кыздар биринчи орунда ээлеген, Сармерденден биздин жигиттерибиз биринчи орунда ээлеген. Маданий иш-чара болобу, эмне иш-чара болот? Мына жакында эле өзүңүздөр билгендей 31 августу биз чоң деңгээлде өткөрдүк Москва жергесинде. Ушул иш-чарада дагы маданий жагын абдан жогору көтөрүп берген биздин менин жердештерим десем болот, мактанып. Баарыңыздарга ийгилик, жакшылык. Анан азыр Нурлан Эркеев сүйлөп койсо, андан кийин биздин элчинин атынан атайын биздин дагы алкыш баракчыларыбыз бар, ошону тапшырып уруксат этиңиздер. Урматтуу жерлештер, урматтуу Ороз ата, урматтуу топтолгон келген коноктор, ассалам алейкумдер. Гүлбакчын Сулаймановна элчиликтин өкүлү катары катышып атса, ошол иш-чарага мен топтолгулдун өкүлү катары катышып атам. Ошондой иш-чараларга катышып жүргөнүмдө мен өзүмдү, өз үйүмдү, өз мекенди сезем. Аябай жакшы сөздөр айтылып атат, жакшы тилектер. Мен ошол тилектерге, сөздөргө катышам, кошулам. Бар бололу, бир бололу. Убагында биз чоң атамдын юбилейине бир китеп чыгарганбыз. Менин жанымда Москвага бир нусканы алып алгам. Эми ошол нусканы Токтогулдун акимине тартууласам туура болот деп ойлойм. Бул китеп Токтогулдун нускасы болсо, кабинетинде үйдө болот. Ошондой эми баарыбыз бири-бирибизди колдойлу, бири-бирибиз менен сыймыктаналы, сыймык үчүн көбүрөөк повод жараталы. Токтогул таласка жакын эмеспизби? Бизде элчиликте мына Нурлан Эркеевич менен анан дагы бир балабыз бар, Токтогулдан, Нурсултан Мырзалиев. Мына бир элчиликте эки Токтогул жагы. Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчиси алкыш Кыргызстандын жарандарын кызыкчылыктарын коргоодогу активдүү жарандык позициясы, ошондой эле эки элдин ортосундагы ынтымак, достук мамилелерди бекемдөөдөгү күчүрмөн аракеттери жана кыргыз диаспорасынын арасында маданий гуманитардык иш-чараларды уюштуруудагы зор салымы үчүн Молуев Мирбек Бузурманович сыйланат. Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы атайын жана ыйгарым элчиси Алибек Жекшенкулов. Дал ушундай алкыш баракчасы менен Укуева Назира сыйланат. Укуева Назира. Колчоңдор. Кыргызстандык жарандардын кызыкчылыктарын коргоодогу активдүү жарандык позициясы, ошондой эле эки элдин ортосундагы ынтымак, достук мамилелерин бекемдөөдөгү күчүрмөн салымы үчүн Эркинбеков Улукбек сыйланат. Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчиси, Кыргызстандык жарандардын кызыкчылыктарын коргоодогу активдүү жарандык позициясы, ошондой эле эки элдин ортосундагы ынтымак, достук мамилелерин бекемдөөдөгү күчүрмөн салымы үчүн Насырбеков Жамгырбек сыйланат. Жамгырбек, колчоңдор. Дал ушундай алкыш баракчасы менен Кыргызстандык жарандардын кызыкчылыктарын коргоодогу активдүү салымы үчүн Кабылбеков Бактыбек Чыныкбаевич сыйланат. Кыргыз Республикасынын Москва Россия Федерациясындагы элчиси, Кыргызстандык жарандардын кызыкчылыктарын коргоодогу активдүү жарандык позициясы, ошондой эле эки элдин ортосундагы ынтымак, достук мамилелерди бекемдөөдөгү күчүрмөн зор аракеттери үчүн Асакеев Асанбай Итипаевич сыйланат. Дал ушундай алкыш баракчасы менен Кыргызстандык жарандардын кызыкчылыктарын коргоодогу активдүү позициясы үчүн Станкулова Гүлмира Калназаровна сыйланат. Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчиси, Кыргызстандык жарандардын кызыкчылыктарын коргоодогу активдүү жарандык позициясы, ошондой эле эки элдин ортосундагы ынтымак, достук мамилелерин бекемдөөдөгү зор аракеттери үчүн Ташибекова Алтынай Бөрүбаевна сыйланат.
Kırgız Respublikasının Rusya Federasyasındagi elçiligi alkış Kırgızstandык жарандардын кызыкчылыктарын коргоодогу активдүү жарандык позициясы. Ошондой эле эки элдин ортосундагы ынтымак достук мамилелерин бекемдөөдөгү күчүрмөн аракеттери үчүн Укуев Силан сыйланат. Кол жаапайсыңыздар. Чоң рахмат Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин кеңешчиси Суеркулов Нурлан Эркевич, Колчалар жанагы биздин элчиликтин маалыматтык катчысы Байбекова Гүлбакчы Сулайманова. Сизге чоң ыраазычылык. Мырзалиев Нурсултан. Даже эки фамилия бар эле, жогоруда айтып кеткендей, бизге ошо атайын колундан сунуш келген фамилиялар келди, анан кечирип коюңуздар, экинчи жигиттин фамилиясы бар. Аны эмки жыйында көтөрүп келем. Чоң рахмат, ордобойсуңуз. Жакшы болот окшойт, эч кимди унутпайлы деп аракет кылдык. Дагы эки жаңы төрага менен жалпы эл үчүн иштеңиздер, тарапында булса бүт жакшылыктар бар алдыда. Жанагы идейный деген жагынан анткени муну өткөндө подарок кылышпады. Азыр жаңы төрага өткөрүп атабыз, бул дагы салтанат болуп калганда. Аны эми дагы бул жерде Орыстан үйүндө биз дайыма болуп турабыз, карап турабыз, журналистика кылып, иштерди, жумуштарды жасап келебиз Орыста өзү. Анан кийин Орыстардын китептерин баарын топтоп, нулар ушу китептерди бир нерсе кылсак жакшы болот эле дегенде биз Нарбуновский библиотекада алар менен доспуз директору менен. Анан айттык, Орыста китептерди таба берип деп бердичи. Тоголда жок, айылда да жок. Анан кийин 10 томник Пушкина Токтогулдун библиотекасына кетет. Төрага мэрге официально беребиз. Анан Нурлан Эркевич чакырган себебим биз мындай Орыстанын печатин атайын Нурлан Эркевич жасап бериптир. Ушу идея менен биздин идея баары бир жерге келип, бир жерде чыгып калды да. Ошондо көрсөм мындай экен да, баарыбыз ниетибиз түз болсо, баары эле ушу жасалган нерсе эле өзүнчө майрам болуп келатат да. Ошондон ары бирликте боло эле, ынтымакта боло эле, идеялар ортого таштасак, баарын иреттеп, порядкалап туруп, менимче Токтогулдун коомунун алдында, жалпы Токтогул элибиздин алдында чоң керекчиликтер бар. Ушу китепте азыр 10 томник өзү Орыстанын таңла турган жери, бул адам келейген шкафтар, библиотеканын баарын окуп чыккан киши. Легендарный бүт жанагы Война и мирдин Бондарчуктун киносунда бүт ушунун учениктери ат чабышып, каскадерство жасагандар да. Интернетке кириңиздер, Ороз Мамралиев деп неметсеңиздер, бүт информацияларды аласыздар дагы. И сыйлап, урматтап, баарыбыз билип жүрөбүз да, өзүнүн жердештерди сыйлап. Азыр мына 10 китеп бул Токтогул библиотекасына кетет. Орыстанын печати, Нурлан Эркевичтин идеясы менен. Алдар жардам берип койгула. Орыста бул мындай Алып Токманбаев Кыргыздын Пушкини да, а Россияда Пушкин бул тоо да, бул океан. Ошон үчүн ушу китептер ошол жерде болсун дегенибиз. Анан кийин мына 3 сборник сочинений Александра Сергеевича Пушкина бул Мазар суунун библиотекасына, мектебине алып барып бересиздер. Орозата, мына биз бүгүн сиздин жерлештериңизде биздин
биздин кетменден дагы сизди билбегендер бар чыгат. Биз эми барып туруп элге сизди ушу таанытканга сиздин мээнетиңиздин баарын жасаган басып өткөн даңазалуу жолуңузду биздин баардык кетмендөргө жайылтууга аракет кылабыз. Мен азыр сыйныктан отурам. Эң чоң окуя болгон адамзаттын тарапында, адам баласынын тарапында эң чоң окуя болгон экинчи дүйнөлүк согуштун катышуучусу, ошондо жеңиш парадындагы символ болгон ак бозатты ошол чоң держава Советтер Союзунун жана главнокомандующийге доклад кылдыра барат Жуков. Ошону биздин даңазалуу атабыз даярдаган экен да. Бул Кудай сизге өмүр берсин, ден соолукта болуңуз, оорубаңыз. Эми бүгүндөн баштап биз сиз менен күнүгө байланышып турабыз деп ойлойм. Кудай сизге ден соолук берсин. Ошол элибизге берип аткан байлыгыбызды, мен аманатыбызды баарын жеткирип барганга аракет кылам. Рахмат. Знамя болду, эмес. Вот ошол Токтогул атабыздын бюстү Токтогул коому, Москвадагы Токтогул коому мындай переходящий туусу болсун да, ар бир коомдун жетекчиси Нурлан мырзадай ошону өз милдетине ийгиликтүү аткарып, өзүнүн туягына ошону тапшырсын. Men üçün bugün çok bayram. Biz aksakallar demedik. Hazır bölünce yaş. Balları Kırgızistan'da Rusya'da böyle planlarında. Burada kışlaktan çıkmakla uyanış çeler. Hazır ağır şartlar. Rahmat. Bugün Toktogul'da çoğunları vardı aksakalların yerleri düşün. Ағайын тұрғандар, конечно, тыншылықты болсын. Емі мындай да, мен ойлаймын да, азыр бөлек, жер бөлек, совсем по-другой жизнь стала. Кыргызстан это делает самый, Кыргызия, вот меня есть вот в столетии революции. Кыргызстанда Кыргызстанға еще революция болды. Социализм болды, понимаете? Оған араластан бүгін рахмат. Шерде елден елге өресе тұрғандарға, анадан ақсақалдарды ұмытпастан районның чоң руководителі барды келіп отыр. Елдерге большой чоң рахмат айдана. Нас еркектен шығып болса, мен ойлаймын да. Бейіште тұрсамдағы туылы өскен жерің еш уақыт ұмытпайды екен. Вот мен қанша жыл болып кетті. Мен осы Совет үкіметінің 15 республика бар жаны бар екен. Даже Кыргызстан ескі жері бар. Оқ менен Лениннің ортасында. Анан вы смотрите, Токтогул Кетментөбе. Районы Кетментөбе талады, Кетментөбенің Токтогулда электростаты құрғандан кейін Токтогулдың жақсы жеріне бар тұрмасына. Во-первых, история бойынша Токтогулда 1862 жылы генеральный электростанция құрылған. Токтогулда машина завод болған, бақта завод болған. Токтогулда. Осы күні Токтогул, бұны мен кешіріп отырмын, айтып берейін. Токтогулда революциялық кеткендері себебі дегенде Токтогулға қуылған илімді елдер келген. Осы Михаил и Андрейді қойып, осы Ағазинезіменен электростанция қырған. Агар бізде Кыргызстан барды бұстары олда жетіп бар, осы жасқан кішілер жоқ. Токтогулдың тұз деді бар, жалама тұз, дүние бойынша екілі жерде. Италияменен үші Кыргызстанның Токтогулда. И Токтогулда соғыш уағында радио істеп тұрды. Токтогулда шында болды, Токтогулда
жеткен төбеніп, вообще, конечно, шығару үшін жерде отырасыңдар, жас балдар оқып, историк болса жазып берсеңер жақсы болады. Тоқтоғұлдың даңқын шығарған аяда колхоз болсы, миллионер, орыс колхозы. Ошоның агрономы Тоқтоғұл 54-ші елі даңқын шығарып, сөйлеп отырайынша. 54-ші елі выдырқы қалып келді, Тоқтоғұлдың бұдайын, Тоқтоғұлдан тағылдың, Тоқтоғұлдан картошкасын алып келген 54-ші. Ең как раз Қырғызстан бойынша Украиналар бойынша болғанды қант завод шығып келді, Қырғызстан. Қандай заңы болады? Конечно, азыр Қырғызстанда тұрса болады, жеріміз бай. Жоқ, специалист аз. Азыр ойлап атам дейді, Қытайлар келіп, ұзынақ қосын суызында алтынды қазып атасы бекет. А бізде диалогымыз жоқ. Лишний диалогымыз жоқ. Мен күш тұрады, малюсал тұрады. Вот когда шығып көрді. Ошыларды қыладырған жаш балдар азыр оқуада орыс шығады. Енді мен сөзімді бияғына айтып атам, чандық мен айтқанын себебінен Тоқтоғұлдан Жомарт Қоқымбаев, Алыта Қомбаев, 32-ші елі ашаршылық болуады. Қазақтар келіп өліп кетші барды қазақтар, қырғыздар аншалық болған жоқ, малабары болып өтті. Ошол қанша қарта түскен уақытта қырғызда ақылды кіші болған жоқ. Білімді өлімшіледі. Ошонда жаңағы Тоқымбаев менен Жомарт Қоқымбаев келеді. Мен қарта кішіне ойланем, ел азыр уақыт беріп отыр. Жақсы тұрам десең елдің әрбір кішіне өзіне келіп отыр. Өзім шығын. Конечно, да. Мен айтайын, шүйеттен келген балдар, қырғыздар, мен айтайын, балдарым, қыздарыма. Бұдан тияқтан келген Тоқтоғұлдан соңларынан. Ынтымақты болу, ынтымақты жерде ұрыс бар. Мен атам айтшылы, грамотачылы, ой бала. Сөз, bir söz kişiler kırışta getirir. Kolunu bıçakla geçsen aygar. Cemaat söz atsan hiç vakta kişinin fikrine gelip cemaat. Sonra ben sözlü ardında bulup kişine oylap konuşuyorum. Bunu Adirkan'da öğrendim. Bizde жақсы iş milyoner olsa min hoş. Это триллион будет прибыль, әрбір атмосфера. Майлюсай. Birinci заправка, когда спутник опустили, Майлюсайдан как раз заправка Майлюсайдан алышқан. Да, Майлюсай, анда гарнизон МВД охраняет, а вот здесь на Московскую прямо ходит. Понимаете ли? Евро-то ойлайды, да, Витивели, Кыргызстаннан мен орыс болып кетпедім бадым. Мұнда өтіп кетті, оны 41-ші елі бады мұғалімдердің бардығы ерте келеді. Аскерлер кеткен ең 10 жылдық бады қойды. Мен 7-ші класс өттім. Менің ағам Суақыл Арсыпыл Ноқатта сот болып істеді. 43-ші жылы Баткенде райкомның 2-ші секретар болып істеді. Ана соғыс басталғанда Баткенде бас шығып кетті. Ошоны сөзге кишине возвар мен фамилияны которуп атпадым. Ошоны вакытта контроль, фамилияны которуп атак төгөр. Ошондон кийин Мамырали эмес, көрдүңөр кыскартып коюп. Конечно, мен азыр ойлоп атам. Мына постановить свой постоянный фамилия ушундай кылам. Во-первых, значит, эми кандай кылат? Когда көп жашаган, көп жашады, көптүгү көрдүм. Жамандыкта да жакшы согуш да болду. Ақылқан мұғыдақсы түсірімнен әді. Анан кейін Москвада Ақсырожева служба атқарышты 45-ші 20-ші майда. Как раз мен как Жукова ардағамыз мен адаған атымен ақпарат алған жоқ, паратты нашли другого коня из другой дивизии, кумиры другого.
Не несмотря на это, пошли стало много маршалов, готовили лошадей. Там наш ну, мне, как говорится, туда получился. Еме Кыргыздарда этот ордерлётов. Yeni kaç ayda yok yine vatan Bata verpamiz, bata. Bata verpamiz baldarımızda. Yemin bata verişimiz şu. Yerde yerde tensiyonlar olsun. Yerde tensiyonlar olsun. Yeni vardığı ay olsun. Oyluğun Kuday versin. Dileğim yerine. Yeni жақшылық болса, биримди кылып, биримдерди чоң бүгүн рахмат силерге токтогондон еріп, мени токтогондон олгон оргона. Менин батам ушул. Жерде тынччылык болсун, агайын ел балдарыбыз, агамдууларыбыз бар эсенчиликте болсун, өмүрүңөр узун болсун, көп жашагыла Кудай тилегиңерди берсин. Омин.